Прокуратура коррупциядан толук арыла элек, бирок жемкорлук системасы дээрлик жок. Мындай пикирин башкы көзөмөл органынын башчысы Курманкул Зулушев маалымат жыйынында билдирди. Ал прокуратура кызматкерлеринин арасында тазалануу кандай жүрүп жатканына токтолуп, тааныш билиш жана акча берип кызматка орношуу толук жоюлганын айтты. Кадрлар бөлүмү кандайдыр акча каражат, сыйлыктарды алган боюнча жаңы келген кызматкер, орто өшкөн кызматкер менен 2-3 факты биз кызматтан айдадык. Бул таза деп мен айта алам, мүмкүн толук. Кызматка коюу, жетекчилик кызматы боюнча акча алып, тааныш менен бирөөнүн айтуусу менен коюу бүгүн прокуратурада жок. Мына кызматкерлер отурат. Жөндөмүнө жараша биз коллегиянын чечими менен эртең менен билбей келиши мүмкүн кызматка. Коллегиянын чечими менен жетекчи кызматка отуруп кетет. Мына мунун бардыгы факт. Кылмыштуу топторду калкалаган милиция кызматкерлерине чара көрүлбөгөндүгү үчүн жакында эле башкы прокурордун 1-орун басары кызматтан алынган. Анын катарында Жалал Абад облусунун жана Созак райондорунун прокурорлору жана орун басарларын кызматтан алуу сунушу президентке жөнөтүлгөн. Зулушев алар кызматтагы шалаакылыгы үчүн деген негизде жумуштан бошотулганын билдирди. Анан арызга жооп бербей койгон боюнча өз мөөнөтүндө облус прокурор менен орун басарын кызматтан алдык мүмкүн. Алар кызматынан кетишти да. Курманкул Зулушев башкы көзөмөл органынын 1 жылда аткарган иштерине токтолду. 2022 жылы өлкө аймагында 45.096 кылмыш иши катталган. Көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 19%га өскөн. Жасалган кылмыштардын 42%нын бети ачылган. Тергөө органдары тарабынан 34.994 кылмыш иши боюнча тергөө аяктап, 10.481 иш соттук кароого жиберилген. Ошондой эле мыйзамсыз курулуштар жана жер басып алуулар боюнча иштер жүргөн. Прокуратура органдары тарабынан 2022 жыл ичинде жалпы 11 миллиард 679 миллион 607 миң 984 миң сомдук зыян аныкталып, көрүлгөн чаралардын негизинде алардын 80%, таптап айтканда 9 миллиард 255 миллион 909 миң 78 сом мамлекетке кайтарылган. Анын ичинен 3 миллиард 554 миллион 193 миң 960 сом акчалай, калган 5 миллиард 701 миллион 715 миң 118 сом натуралдык түрдө өндүрүлгөн. Президенттин тапшырмасы менен кен казган компанияларга берилген лицензияларды текшерүүгө алышкан. Жыйынтыгында 15 кылмыш иши козголуп, 980 миллион сом өндүрүлгөн. Прокуратура 1 жыл ичинде энергетика тармагындагы ишканаларды текшерүүгө алган. Мында мамлекетке зыян келтирген жагдайлар байкалып, жалпысынан 46 кылмыш иши козголгону айтылды. Мыйзамсыз курулуш кургандар боюнча быйыл биз эбегейсиз акча мамлекетке өндүрүп атабыз. Ошо жерлерди кайтарып алып атабыз. Башында айтып кеттим го, 3,5 миң гектарга чейин жер кайтарып алдык биз. Кээ бир салынып калган үйлөр бар экен, анын чечилүү жолдорун карап атабыз. Алар бүтүп калган элдер жашап атат. Жашаган элдердин укугу бар. Ошого карата мыйзам менен объекттин чечкен аракеттери бүгүн жүргүзүлүп келүүдө. Башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматка дайындалгандан кийин массалык маалымат каражаттарына жалпы коомчулукка ачык болоорун билдирип, жыл сайын аткарган иштеринин отчетун тапшырып турарын айткан. Ал эми эл арасында башкы көзөмөл органынын азыркы аткарып жаткан иштерине жакшы баа берилгени менен жалпы ишеним жакшы эместиги байкалат. Нарушениялер ошончо райондордо Зулушев башкарып атат жакшы эле. Эч немеси жок. Эми бардыгы тегиз кетпейт экен да. Райондордо жерлерде прокурорлор нарушение кылгандар болуп атат, башкалар болуп атат, элдер наразы болгондар бар. А так жакшы Зулушев катырып тазалайм деп атат. Эми Кудайым сактасын прокуратурада. Прокуратуралар кандай иштегенин билбейм дедим. Жакшы деп деле айта албайбыз, жаман деп деле айта албайбыз. Пока ортодо. Эми мындан да жакшыраак иштегенге аракет кылышса. Бирок азыркы абалда прокуратуралардын иши аябай эле начар. Зулушев прокуратурада жетекчилик кызматка коюуда коррупция жок экенин айтып, ал бир гана коллегиянын чечими менен ишке ашаарын кошумчалады. Ошондой эле бир иш боюнча 4 кызматкерге кылмыш иши козголуп, 2 камакта. Дагы ушундай фактылар текшерилип жатканын кошумчалады. Башкы прокурор тергөө органдарына 19.735 жазуу түрүндө көрсөтмө берилип, укук коргоо органдарынын 771 кызматкерине тартиптик чара көрүлгөнүн белгиледи. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.